bozma, sağ ol. Bozma, sağ ol. Getirmem ben. Мусаев Алмазбек Шаршенкулович деген роудунун ГАИ пропорчиге сени ГАИ ишин каяктан бери коюп келди? Чоң көпүрө жактан сен каяктан келатсың эле? А сиздин келинчеңиз каяктан келет эле? Могу жумуштан дагы көк кызылдарыбыз турбайбы? Ошондон чыгып менен бул машинабыз турбайбы? Ошондо мындай басып келет да, тигиндей баспайчы, монда басып да жолду кесип. Мояк менен, Мояк менен. Мына баскан, мына видеосун эле секунд жетишкен жок. Мына видеосун көрсөңүз, секунд жетишпейт. Жол ай кикирин да успейт кеткен жок. Анан өзү да айтты ГАИ мөрдөнчү. Мен тетактан колап келдим, ушинтип правиланы бузуп качып келди деп өзү деле айтты. Мына ГАИнин издери тиякта жазылып турду, чийилип. Та ГАИ менен жаш бала экөө сүйлөшүп алганда, ата-энеси сүйлөшүп алган. ГАИ экөө сүйлөшүп алыптыр да. Анан мени баягы мен колуктумду bir mal түшкөндөй эле болот да, мал. Келгенден баланы жакалап калыптыр. Андайын тиги жерде Хасановдун айтып көрүп калган эки, сүттүү киши өлдү деди, киши астында жатат. Мен ошондон сездим. Көз көрүп турган адамды четке кагышат. Видео керек деп атышат да. Видеосун бозоп, милициялар ГАИнин баары баягы болгон видеонун баарын өчүрүштү. Gelme bana de, Nisa gelme. Tam söyleyeceğim onu. Buradan da başlasın. Hoş çıkıp. Başlasın. Kılgan bir hepsi. Bir sene bana çıkıp. Böyle sen yakılmağına çok çayını alıp kalır. Yeter şu ey. Bu yetti be. Жолдо ГАИ тоз düştü. Жумушта жүрөт, иштеп жүрөбүз. Азыракта. Жумушта жүрөт. Азырда иштеп жүрөт. Улан деген ГАИ. Ал мисалы, иш козголгондо жумушка чыкпаш керекпи? Ал жумушта жүрөт, көчөдө иштеп элечи. Балким иш козголгон жок. Тиги неме СМБдан сурап атышат да анча. СМБ барсак биз показания берсек, ал деген колам эмесинде таныбат дейт. Бетине коюп бересиң, бетине коюп беребиз дедик. Анткени морден көрдүңөр эле мисалы. Мен мына ойдо мен жашайм. Эшикке чыкканда келип сүздү. Сүзгөндө эле келип туруп мен чыкканда ГАИ артынан келип токтоп туруп жетип барып баланы бир чапты. Аялды өлтүрбөдүңбү деп. Анан өзү да айтты ГАИ мөрдөнчү. Мен тетактан колап келдим, ушинтип правиланы бузуп качып келди деп өзү деле айтты. Мына ГАИнин издери тиякта жазылып турду, чийилип. Баланын изи могу жерде турду, тагаланганы, сүрүлгөнү. ГАИнин изи тиякта турду. Анан ошонун баарын таанып атабыз ГАИ делечи. Эч ким чакырган жок. Мисалы биз как свидетель катары бизди эч ким чакырган жок. Не болду деп. ГОУдан да чакырган жок, СМБдан да чакырган жок. Показания бердик, аны эч ким чакырган жок. Мектен алып келсе. Мен короодо отургам мону, тети короодо. Сиздин үйүңүз кайсы? Морики наркы тети чөп жыйылып турат го. Машина оңдоп аткан ошо короодочу. Бир кезде ар жакта мен машинанын баары скорый менен ГАИники бирдей да серенасы. Бу акта ким ооротот деп ойлоп коем. Bir kestere moyak жактан. Бул көчкөн дайым өтпөйт да мисалы туурабы? ГАИ өтпөйт да кубалашты. Экөө кубалашып өттүм, короонун эшигин алдында мондой турган жер менен машина мен ушундай эле жерде короонун ичичи. Машина оңдоп аткам. Чыксам эле бир kestere бир 2 секундка жеткен жок. Даң деди. Чыксам эле ГАИ аркасынан өткөн ГАИ делечи. 1 секундтан 2 секундтан ортосучу. Kola öttük ayım o yerden çık dedi maşinin aslında kolan başım kank деп. Ben kişi sıkıntı görgön yok mu?
Бияққа келсем уже моғын ішіне кіріп кетіп тұр, машина өлген тұрбай. Десем мен аяқ сүскенде көрген емесім, кейін түскенінші, мұның қолтысын. Келгендейін баланы жоқтың жақалап қалып тұр. Андайын тек жерде бір Асанбектен майке көріп қалған сүсті киши өлді деді, киши астында жатады. Мен ошондан сездім, мен киши бар екен. Не машина әлі қашқан? Нені? Стрим, е? А сіздің келіншеңіз қайсынан келеттілі? Мау жұмыстан бұл, дағы көк қызыларымыз тұр ой. Ошондан кылып мына могу машина естип турбайбы? Ошондо мындай басып келет да, тигиндей баспайчы, монда басып да жолду кесип. Маяк менен, маяк менен. Мына баскан, мына видеосун эле секунд жетишкен жок. Мына видеосун көрсөңүз, секунд жетишпейт. Ай, кыйкырганда өспөйт деген жок да. Гай тиженден тормуш тепти, бала моженден тепти. Тормуш иси турат да. Азыр анда жер кар беле. Кап-кара болчу, кап-кара. Жайдагыдай да, жайдын күнгүдөй болчу. Мына муз болсо дагы. Анда аябай катуу скоростьмен келген. Аябай скоростьмен келген. Биз скоростьту текшеп келип кайра кетиргенбиз немеге жана кот. Жок дегенде 100-120 эмес. Скоростьту текшеп ошону кетиргенбиз. Бар текшеп келгиле деп. Анан ошол чыгып келди деп аткан акылды балеким. Анан мына тепкен жери мына могу жер баланын тепкен жери. Гайники нар жактан теп атпай. Нар жактан. Сарайда ошол жерден теп алат. Тиги баа билсебей теп атат. Тиги баласы учуп кетти, трансформатор дайма мутанат кыймылдап кеткен. Арылып могу турбайбы могу тоголок. Могу жок болчу могу. Могу турбайбы ошол жок. Тиги аял тетиги жабышып калыптыр. Бир буту жок. Бол сатамайды, мен окуп алам. Мына. Бол сен байке сауыргын. Бол. Ачып бер. Bu şaka. O getirmem ben. Şila canla boğa bizim ölsem git. Ukla bu git. Kola gitmet bu ona. Atenes yesin. Yeşak gitmem o maşine. Bu yeşak getirmem ne? Bu getirmem ben var. Bunu da getirmem bile. No. Hey, kukkume istatmın hey. Tartla bunu video tartla şuradan. Bu maşın doğumundan beri tartla ettim o getirmem bile. Şimdi ayalınız qancha yaşta эле аты жөнү? Ayalım İbrahim Yezada 41'de çıkan. Mına istеген Qancha balаңыздар бар? 5 balam var. 5 balamdan 2 balam azı mına үйдөн чыкпай өзүм ошо 2 balam бар. Мында болгон балдарым бар. 4тө, бирөө 7де. 6да болдойм, 6да 4тө балам бар. Анан кызым бар 9 класс. Анан 2 чоң балам бар, алар шаарда. Эми азыр бүгүнкү тергөө амалдары кандай болуп жатат? Тергөө амал тараптар мисалы бала 14 жашта болсо, анын ата-энесине болгондой тергөө тарабынан суроолор болдубу? Баягы жоопкерчиликтен бар да. Жок, жоопкер эме, эч ким тергеп, тергөө атабаса эле иштеген жыйынтык жок, көргөн жокмун иштегенде. Иш ким деген тергөөчүдө? Кимде? Иш азыр. Иши Азиз деген балада. Удудабы же? Уду окугам, окугам. СМдагы ал гайники, СМда ал гайын иши СМда? СМда гайын иши. Гайын СМдагы бала айтат, тиги балаңыз ошо сүзгөн бала гайыми куулаган жок деп гайын четке чыгарып атат. Гай менен тиги жаш бала экөө сүйлөшүп алганда, ата-энеси сүйлөшүп алган. Гай экөө сүйлөшүп алыптыр да. Ана мени баягы мен колуктумду bir mal түскөндөй эле болот да, мал сүзүп мындай жөн эле бир кайдыгер да, баягы карапай. Туугандар келдиби? Туугандар келди. Туугандар келди. Мен баягы астыга өтүндү кечиргиле тигиндей мындай да, анан Минтиёбуз, тигинтиёбуз деген сөз болгон жок. Мен сиздер баягы кунун төлөйбүз, биз кунун төлөй албайбыз деп, биз деле карапайым жашаган адамбыз, биз эптеп жашап атабыз. Киритиңер жабабыз деген, киритти да жапкан жок, эчтеке кылган жок эле. Силер эмне эчтеке сураган жоксузбу? Сураган жокмун, эчтеке сураган жокмун. Мен айткам, сен менен соттошом деген. Себеп болгондо мен 5 баламды ким карайт? Мен аз кенедей балдарым
мына ас эле болду ыйлап алган. Ичип өтүп ыйлап, мен жашоомдо балдарымды өзүм мындай багып көрбөттүм. Эркекте болчу, эркекте болуп эшикке жүрүп эле балдарым эмне болуп атканда ырашып албатчу экенмин. Бүт колтун аялмакчы да. Аялмакчы бүт баан. Даже уктап туруп келатканда оосуна тамак бергенчи тургузуп алып, оосуна тамак салып кичинекей баламыз. А мен вообще түнчүн ыйланып, эмне кыларымды билбейм. Азыр кантип атасыз? Азыр мына ошо кичинекейлерим үйдөн чыкпайм. Энесинде тамак берем, баягы өзүм эркекчилик кылып нанды туурап ошентип берем да. Энесинде болуп өзүм бусиң менен неме кылам. Базарда строй материал тартам. Аны кыйрат беле иштебем, кыйраттан ишим деле жок. Байке, фамилия атыңыз. Фамилия атыңыз. Фамилия атыңыз. Фамилия атыңызды айтыңыз, байке. Мындай ыргылдайраак кылайын. Фамилия атыңыз. Айтып атпайм, Мусаев Алмазбек Шаршенкулович. Мусаев Алмазбек Шаршенкулович деген роудунун ГАИ прапорщик бул жактан Нарын шаарында жаңы жолдон өтүп барат. ГАИ немени эстиманы коолаганыңыз чынбы? Коолаган. Эстиманы стримде. Стримди кооладыңыз беле? Жок, ооба же жок деп эле коюңуз. Жок, мен көрдүм да, мен көрдүм. Дагы мен янына. Эгер видео фиксация болсо, эгер ошол жерде видео фиксация силердин ГАИ машинаңарда болсо, мен өтүп кеткем муну. Мен өтүп кеткем жана алдыңардан эле. Могу площадканын эле бер жагында болчумун. Ошо видео регистратор турат байке. Барып карасаңыз эметип турат, флешкада турат. Силер деген мигалкаңарды, мына бир суроого ооба жок деп койгон. Мына байке, мигалканы иштетип алып келип атканыңар чындыкпы? Иштетип алып келаткам, о айтып О, чындык. Коолап келатканыңар чындыкпы? Мен сизге айтып атпаймын, дагы жолу. Сиз мага ишенбесеңиз, сиз ишенбесеңиз, мага ишенбесеңиз деген видео регистратор турат машинада байке. Жок, ошо коолап келатканыңар чындыкпы? Эмне себептен? Эмнени? Бул машинаны эмне себептен коолап келаттыңар эле? Мен коолаган эмесмин деп атпаймын сизге. Кандай коолаган эмесмин? Силерди мен көрүп атпаймынбы күбө катар коолап келатканыңар 5 метр. Жок, сиз айтып атпайсыз, күбө катармын депчи. Сиз күбө катармын деп атпайсызбы, туурабы? Туурабы байке? Сиз күбө катары мен турамын деп атасыз. Айтып атпаймынбы, сиз азыр барыңыз. Видео регистратор турат байке. Видео регистратор даже целый чыгарып алыңыз байке, ошонучу. Жок, ошондо да жок, коолап келатканыңар чындыкпы же ооба же жок деп эле койгулабы? Коолап келатканыңар чындыкпы? Коолап келатканыңар чындыкпы? Мына айтып атпаймынбы байке. Мен жаңы эле следовательге бүт баарын жаздырып, айттырып бердим байке. Жок, силер айтып атпайсыздар, коолап келаткан жокмун деп. Мен негизи байке айтайын, ачыгын айтайын. Негизи роодга келаткам. Роодга келип берейин деп келаткам байке. Роодга берейин деп келаткам. Анан келатсам эле өзү качып кетти байке бул деген. Жаңы жолдон качты. Качып кетти. Мен жок, силер эмнеге шаар ичи коолайсыңар? Эмнеге шаар ичи коолайсыңар? Байке, мен роодга келаткам деп атпаймын байке мен сизге. Түшүндүрүп атпаймын мен сизге, роодга келаткам байке деп. Мага ишенбей атасызбы, ишенбесеңиз жүрүңүз деди, видео регистратор турат байке машинада. Атың ким сен? Эрхан, сени ГАИ ишник каяктан бери коолап келди? Чоң көпүрө жактан сен каяктан келаттың эле? Чоң көпүрө жактан. Сен кайсы Аркоистен келаттың беле? Аралдан келаттың беле? Сени ошол жактан баштап кооладыбы? Үстүн күйгү салып коолады беле? Мен колайын эле деген эмесмин, өзүм башкара албайм. Жок, сен көпүрөдөн баштап качып келдиң ушакка чейин, Мен токтойын дегенмин, байке. Жүрөгүм түшүп калды, токтой албайм. Маяктан тормуздан токтойын дегенмин, сүрүлүп барып чыгып. Сени коолады дагы. Токто деп сүйлөп, мигал немесинен сүйлөп айтты белесиз, айткан эмес беле? Коолап келди, айт, балам, коркпо, айт. Коолап келдиби? Коолап келди, айт нагы. Коолап келди. Ошол. Түшүнүктүү. Мына азыр колтум өлгөнү, мен деле бир жумушта калыйм, иштей элекмин. Только үйдө отурам, жанагы аял киши балаларым баа үйүнө отурду. Ошондой эле отурам. Мен азыр эшикке чыгайынча, мына карындашым чакырып келип, кызым школдо да, үйдө кичинекей калды да. Карындашым чакырып келип видео карап тур, мен ушундай кишилерге келиптим, мен жолугуп келген журналисттерге. Деп мына эме эле көрбөдүм. Түшүнүктүү. Буга чейинки тергөөлөрдө мындай баягы
тараптарды беттештирип ушундай иштер чаралар болдубу? Жок, беттештирген жок. Мына мен 7-8 кишини күбөнү өзүм апарып, мына ушу адамдын көзү көрүп турган адамды четке кагып атат. Видео керек деп атат да. Видеосун болсо, милициялар, ГАИнин баары муякта болгон видеонун баарын өчүрүптүр. Ковалаган, ГАИнин ковалап кеткен бүт полный өчүрүптүр. Мына муякта эле калып калыптыр, муяктын камерасы эле. Бул Барбы? Мунун камерасын сага кетирмедим Асылбек. Мына сага кетпеди. Мына моженде тормуз тепкен да көрүнбөй калыптыр. Мына можен келип токтогон эле көрүнүп калыптыр. Болду. Анан аялым түскөнү көрүнүптүр. Ати ГАИ акырын келгени көрүнүп калыптыр. Анан биз адам баа сүйлөп аткан адамга ишенбей камерага ишенебиз дейм да. Мына могу кишилер көрдү. Эгерде адамга ишенбесеч, мындай кылсаңар, мына жана камерада турбайбы? Келип сүскөндө мен тиягында турам, жолдунчу. ГАИ келип баланы чаап, ГАИ жанында турат да. Мен айда дегенде анан кайра бала машинага түшүп, машинаны артка айдап атат. Мен деле турам ошол жердечи, камерадачы. Биринчи свидетель менмин да, мисалычы. Анан ошонун баары мисалы танып кетсем билбейм, мен Кудай деле карап турат. Ошол ГАИ деле жана бала деле акыретте жооп берет, ошону билип койсун да. Кыркын үйдөн өзүм атам өлгөндө атам үйүнө койдум. Сөгүн атам үйүнөн чыгып тияка калып, үйүм анда бүтүрөк болчу. Үйүмдү ремонт кылып аткам. Анан кыркынга үйдөн өткөрөйүн деп үйдөн өзүм бүтүрдүм үйдүн. Кыркынчы анан ошондон бери мени бүтүрдүк, биз кыйраттык деп атты. Бир сом берген жок. Кудай турат, Кудай. Урматтуу көрүүчү, бул окуя абдан өкүнүчтүү. Бирок өспүрүм курактагы бала кылмышты атайылап жазай турган болсо, кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Ал эми бул жол кырсыгы болсо, атайылап жазалган кылмыштардын катарына кирбегендигине байланыштуу өспүрүм курактагы баланы мыйзам кылмыш жоопкерчилигине тартуу мүмкүн болбой калгандай. Ал эми майы кызматкерлеринде шектүү унаа көрсө артынан акмалап баруу деген жагы дагы бар. Балким майы кызматкерин дагы ушул жүйөгө такап, аны кылмыш жоопкерчилигине тартпай, тескерисинче башка районго которуп, кызматын бүгүнкү күндө улантырып жатышат чыгар. Албетте биз юрист эмеспиз, жана дагы тийиштүү бул тармакта тийиштүү органдардан жоопту толук дагы ала элекпиз. Иш бүгүнкү күндө Нарын облустук ички иштер башкармалыгынан Нарын облустук улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматына өткөрүлгөн экен. Эми бул жерде бир эле жагдай бар. Бала автоунаанын ачкычын кантип жана кимдин уруксаты менен алып кеткен деген. Ал эми автоунааны кароосуз калтырып койгон тарапка кандай жоопкерчилик тартылат? Деги эле бул окуя, бул иш кантип мыйзам чегинде аяктайт жана дагы чек коюлат деген суроо.